Жаш кезинде көптөгөн туура эмес иштерди жасап түрмөгө дагы олтуруп, бирок ал жактан чыккандан кийин оңолуу жолуна түшүп орто мектептердин бирине пол жуугуч болуп иштеп, ал жердеги окуучулар дагы эле каарманыбызга окшоп туура эмес жолго түшө баштагандыгын байкайт. Андыктан бүгүнкү тасмабыз болгон окуядан алынып, өзүнүн кетирген катачылыктарын башкалар кетирбесин деп аларга жардам берүүгө аракет кылып жаткан адам жөнүндө көрөбүз. Сели. Бул жашоодо адам үч нерсени карап олтуруудан эч качан жадабайт экен. Алардын биринчиси суунун агымы болсо, экинчиси оттун күйүп жаткан учуру, үчүнчүсү болсо бөтөн адамдын иштеп жаткан кезинде деп айтылат. Биз ушул адаттарга төртүнчүсүн кошуп бирөөгө жакшылык кылуудан чарчабай, айрыкча жакындарыбызды кубантып турууну көнүмүш кылып алалы. Апабызды, эже карындаштарыбызды же болбосо келинчегибизди, жок эле дегенде курбу кыздарымды кандай кубанычка бөлөймүн десеңиз, мен сизге бир өтө мыкты жолун айтып берейин. Эгер сиз Москва шаарында эмгектенип ушул суроону чече албай жаткан болсоңуз, биз айта турган байланыш сандарга коңгуроо кылып, Руслан мырзадан гүлдүн кандай түрү болбосун буйрутма берсеңиз болот. Агабыз сиз каалаган гүлдү тандап, сизге жага тургандай буйрутма жасап, шаардын кайсы булуң бурчу болбосун жеткирип берүүгө даяр. Андыктан достор, байланыш сандарын жазууга камданып калсаңыз, +7 977 115 96 45. Тасманын башында түрмөдө шахмат ойноп жаткан эки адамды көрөбүз. Алардын бирөөсүнүн аты Юджин болсо, экинчисин шахматчы деп атап коюшчу. Юджиндин түрмөдөн чыга турган убактысы келип калгандыктан ал шахматчы менен сүйлөшүп, мен азыр аябай коркуп жатамын. Эркиндикте менин эч кандай досторум жок. Түрмөнүн жашоосуна деле көнүп калат экенсиң. Эркиндикке чыгып алып эмне кылышымды эле билбей жатам десе, шахматчы анын сөздөрүнө жооп берип, сен чындыгында өзүңдүн бактыңды сезбей жатат окшойсуң. Бул жерде мага окшоп түрмөдөн өмүр бою чыкпай тургандар өтө эле көп. Сен эркиндикте биздин ордубуз үчүн дагы жашашың керек деп ага белегин берип, шахматтагы падышаны жыгачтан жасагандыгын көрсөтөт. Анан дагы шахматчы, сен эгер падышаны сактай турган болсоң, башка нерсе бардыгы ордунда кете берет деп айтат. Ошентип Юджин түрмөдөн чыгып, аны эски тааныш досторунун бири Жамал тосуп алып, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, Юджинди жатаканалардын бирине жеткирет. Буга чейин айтылгандай, каарманыбыз эркиндиктин жашоосуна көнө албай, такыр эле жумушка орношо албай, түрмөдө олтуруп чыккандыгы үчүн жумушка такыр эле албай коюшат. Бир күнү Юджин кызы Триниге коңгуроо кылып, аны жолугушууга чакырып, атасын бир нече жылдан бери көрө элек Трини атасы менен жолугушууга келип, каарманыбызды ата дагы деп атынан айтып Юджин деп кайрылат. Көрсө Трини атасына таарынып, экөөнүн ортосунда мамилеси такыр эле жаман экен. Бирок анын келгендигинин себеби кичинекей иниси Марко Баңгизаттын айынан түрмөгө түшүп калган болот. Ал бир жылдан бери түрмөдө олтурат. Ошол нерсени сизге жеке айтып коеюн дедим деп эле сөзүн бүтүрүп дароо кетип калат. Анда Юджин эски досторунун бири Биллини эстеп ага жолукканы барып, Билли экөө сүйлөшүп олтуруп калып, ага жумуш издеп жаткандыгын айтып, анда Билли, мен Мод Олтон деген мектепте иштегенмин. Кааласаң сага ошол жактан жумуш издеп көрөйүн. Окуучулардын жанында жүргөнгө макул болсоң барсаң болот десе, каарманыбыз эч ойлонбой эле дароо ошол мектепке барып, кагазды толтуруп олтуруп түрмөдө камалгансыңбы деген жерине жок деген жообун берип коет. Анан дагы мектептин директору Шейла Кинтке жолугуп, мага кандай иш болсо деле иштей берүүгө даярмын. Азыр десеңиз азыр киришейин деп өзүнүн чындап иштегенге даяр экендигин билдирет. Так. Бир күнү каарманыбыз жумуштан чыкса, анын жанына Прини деген адам жолукканы келет. Көрсө бир кезде Юджин кылмыштуу чөрүдө жүргөн кезде Прини менен чогуу иштеп, азыр Прини кылмыштуу чөрүдө көтөрүлүп кеткендиги байкалат. Юджин такыр тескерисинче алар менен мамиле кылгысы келбей, сүйлөшүүнү дагы каалабай турса, Прини өзүнүн сунушун айтып, менден кандай жардам керек болбосун уялбай сурай бергениң. Бардык өтүнүчүңдү аткарганга даярмын. Түрмөдөн чыкканыңды мага айтып деле койбопсуң го. Эми кандай болбосун сага байланыш сандарымды калтырып кетейин. Муктаждык болсо коңгуроо кыларсың деп ал жерден кетет. Биз мындан соң каарманыбыз жумушка орношкон мектептеги тартипсиз балдарды көрөбүз. Класстагы окуучу балдар мугалимдердин көзүнчө деле өздөрүн тартипсиз алып жүрүп, арасынан Клифтен деген бала башкаларга Баңгизат сата баштайт. Бул нерсени мугалими көрүп калып, ага эскертүү берип жатса, Клифтен кайрадан мугалимин коркутуп, дагы бир сүйлөй турган болсоң жок кылып коем десе, мугалим ал жерден чыккан бойдон ишке келбей коет. Бир кезде ал жерге директор келип, силерге мугалим түтпөдү го деп окуучуларды тилде бурушуп, башка мугалим таап келейин деп чыгып бара жатып, ал жерде тасылып жаткан каарманыбыз Юджинге жолугат. Ошол мезгилде Шейланын оюна бир нерсе келип, каарманыбызды жанагы класска алып барып, сиз буларды тартипке салып туруңуз, мен бир аздан кийин келемин деп суранат. Анда окуучулар дагы деле өздөрүнүн кылыктарын токтотушпай Юджинди да шалдыңдашып, сен эмне биздин отургучтарды жууганы келдиңби? Анда сага тоскоолду кылбай туруп турал десе, Юджиндин ачуусу келип аларды олтургула деп буйругун берип, Клифтен адаттагыдай эле каарманыбызга дагы сөз кайтара баштайт. Бирок Юджин өзүнүн көз карашы менен эле анын жүрөгүн түшүрүп, ал дароо эле ордуна олтура калып, бир кезде мектептин директору кайрадан келип окуучулардын тыптынч олтургандыгын көрүп таң калып калат. Мындан соң каарманыбыз кызына дагы бир жолу барып, андан кечирим сураганга аракет кылып, мен жашоомдо көп жаңылыштык кылдым, бирок азыр оңолууга аракет кылып жатам го. Менден антип кача бербе кызым десе, Трини болбой эле автобуска түшүп кетип калат. Анда Юджин эртеси кайрадан жумушка келсе, Шейла анын жанына келип, менин сизден бир суранычым бар, бул окуучулардын тынч олтургандыгын такыр көрбөдүм эле. Аларды тынчтандырыш сиздин колуңуздан келди. Ошондуктан аларга тарбиялык саат өтүп турсаңыз жакшы болмок десе, каарманыбыз макулдугун берип, бул жолу класска кирсе окуучулар дароо эле өздөрү билип ордуларына олтуруп калышат.
Это что? Это шахматное поле. Юджин шахматты тизип, силер өзүнчө бириңерден өтүп бириң кыйын көрүнөсүңөр. Кимиңер мени менен шахмат ойной аласыңарса, балдар ойномоктусун көңүл дагы бургусу келбей. Арасынан Даник деген бала мен шахмат эмес карта ойноймун деп картасын көрсөтөт. Анда Юджин дароо эле анын жанына келип эки ооз карта ойнойлу. Эгер жеңиле турган болсоң, класстагылардын бардыгы шахматты үйрөнүшөт. Мени жеңе турган болсоң, класстагылар сабактын аягына чейин каалаганыңарды кыласыңарчы бардыгы кубанып кетишип, экөө карта менен кара катын ойной башташып эле каарманыбыз бир заматта жеңип алат. Анда Даник актанып, мен биринчи оюнда даяр эмес элем. Мына эми ойнойлу деп экинчи оюнда деле жеңе албай, Юджиндин картадан чындап эле мыкты экендигин мойнуна алышат. Мындан соң сабактан кийин унаанын ичинде Клифтон менен Такимдин олтургандыгын көрөбүз. Анда Клифтон Такимге өзүнүн сунушун айтып, биз бул жерге кирип тоношубуз керек. Сага дагы акча керек, мага деле акча керек. Бул жерде тоной турган болсок акчага эч качан зар болбойбуз деп тапанчасын көрсөтүп, Таким бул нерсеге макул болгусу келбей турса дагы Клифтон ал ишти мерчемдей баштайт. Ошентип эртеси каарманыбыз окуучулардын бардыгына шахматты үйрөтө баштаган. Окуучуларга шахматта жүрүүнүн тартибин түшүндүрүп, аларды эки-экиден бөлүп шашкелер тууралуу айтып бере баштайт. Шахматта эң башкысы падыша болот, аны ар дайым коргош керек. Бир эле жерден жаңыла турган болсоң, падыша жок болсо оюн дагы бүтөт. Анан дагы шахматта пешкалар бар деп жаткан кезде эле класска кечигип Таким менен Клифтон келет. Анда Юджин Клифтонго кайрылып, биз Клифтонду пешка катары карасак болот. Анткени ал ар дайым баңгизат таратат экен, бирок анын башчысы ким десең эч качан айтпайт. Себеби пешка өзүнүн падышасын коргош керек да десе, Клифтондун ачуусу келип, каяктагы келеси олордун оюну мага айтпаңызчы деп сүйлөнүп жиберет. Кандай болбосун класста эки-экиден оюн башталып, биз Такимдин шахматты мыкты ойногондугун түшүнөбүз. Бирок ал Клифтондун досу болгондуктан оюнга жакындабай Клифтондун жанында олтура берет. Юджин болсо бир күнү баласы Маркага жолукканы түрмөгө барып, бирок баласы дагы атасын көрүп жини келип, сен мага ата катары тарбия берген жоксуң. Эми бул жака келгенге кандай акың бар деп эле сүйлөшүп олтурбай кирип кетип калат. Биз мындан соң кылмышкер Перринин алдына Клифтондун келгендигин көрөбүз. Көрсө Клифтон баңгизаттарды сатып Перринин кол астында иштейт экен. Клифтон бул жолу акчаны азыраак алып келип, сооданын азайгандыгын айтып, жаңы мугалим Юджин баңгизат колдонбогула дегенде менин баңгизат албай жатышат деп айтып берет. Анда кылмышкер Клифтонду кетирип адамдардын бирине маселени чечкиле деп айтып, бул убакта каарманыбыз окуучуларын адаттагыдай эле шахматты үйрөтүп жаткан. Ал дубалга кагазды жабыштырып 2 айдан кийин мелдеш болот экен. Силер ошол мелдешке катышышыңар керек. Ага катышмайынча өзүңөрдүн шахмат ойной алгандыгыңарды текшере албайсыңар. Анан дагы эсиңерде болсун, шахмат бул так эле өмүр сыяктуу. Жашоодо дагы ар бир кадамыңды ойлонуп таштаганда, шахматта дагы ар бир жүрүмдү ойлоnuш керек. Жүрүмдөрдү алдын ала мерчемдебесең утулуп калыш оңой эле нерсе. Оюнга олуттуу карагыла десе дагы кээ бирлердин оюну такыр эле ошошпой, муну көргөн Таким чыдабай кетип, кана ордуңдан турчу деп эле Даниктин ордуна өзү ойной баштайт. Ал дароо эле атааңдашын жеңип салып, муну көргөн Юджин аябай таң калып, сен оюнду кайдан үйрөнгөнсүң десе, Таким дагы деле жооп бергиси келбей коет. Мат. Бир кезде каарманыбызды директор Шейла чакырып, ага кагазды көрсөтүп, сиз камалганыңыз тууралуу айтпай бизге жумушка орношупсуз. Мен сиздин жакшы адам экениңизди көрдүм, бирок биз мыйзамга баш ийебиз. Мыйзам боюнча камалган адам мектепте иштей албайт. Ошондуктан сизди иштен кетирүүгө туура келет деп айтат. Көрсө бул нерсени Перри адамдары менен уюштуруп коюптур. Ошентип кайрадан жумушсуз алган Юджин эмне кылышын билбей түз эле Перриге барып, мурдагы күндөрүнө кайтууну чечти айтор. Перри ага акча сунуштап жатса, бир аз ойлонот дагы кетип калат. Сыягы шайтаны кармап кетип, бирок аны өзү ичинен жеңе алды окшойт. Кто хочет сыграть со мной в шахматы в парке? Юджин бир күнү кайрадан эле мектепке барып эшикте олтурган окуучуларга жолугуп, шахмат ойногону паркка баралы десе, көпчүлүгү көңүл бурбай коет. Арасынан Даник гана каарманыбыздын сөзүн угуп, аны менен барып шахмат ойной баштап, каарманыбыз убакыттан пайдаланып андан Клифтон жөнүндө сурай баштайт. Сен деле, Таким деле жакшы балдар экенсиңер, эмнеге Клифтон менен чогуу жүрөсүңөр? Ал баланын жакшы жака бурула турган ою дагы жок экен болчу, Даник жооп берип, Клифтон кичинекей кезибизден бою узун, чоң бала болчу. Ошондуктан бизди башкалардан коргойт эле. Таким ошон үчүн анын алдында өзүн карыз сезип чогуу жүрөт деп айтып берет. Анда каарманыбыз Даникке түрмөдө белек алган шашкесин берип, сен эми биздин шахмат тайпабыздын президенти болосуң. Менин жакшы ойлорум бар деп алар эски үйлөрдүн бирин ижарага алышып, ал жерде оңдоп түзөп шахматчылардын тайпасын түзөбүз деп айтат. Кечинде болсо Юджин кызы Триниге коңгуроо кылып, жакында шахмат тайпасын түзүп жаткандыгын айтып, мен кичинекей балдарга жардам бергенге аракет кылып жатам десе, кызы атасына суроо салып, сен эмнеге туруп эле жакшы адам болуп калдың? Ал балдарга эмне максатта жардам берип жатасың десе, каарманыбыз жооп берип, анткени мен өзүмдүн балдарыма бала кезинде эч кандай жардам бере албадым деп айтат. Ошентип каарманыбыздын ою ишке ашып, ал жерге окуучулардын кээ бири келип, досу Билли дагы келип жардам кылып, айлана чөйрөсүн сырдап, кичинеден болсо дагы шахматка кызыккандар топтола баштайт. Бир кезде эле Клифтон менен Таким ал жерге келип, каарманыбыздын жок дегенине карап эле Даникти алып кетип калышат. Көрсө алар буга чейин сүйлөшкөндөй кылмыш ишине жөнөп жатышыптыр. Алардын максаты түн бир убакта баңгиза саткандарды тоноп кетүү экен. Ошондуктан Клифтон Такимди унаада калгының деп Даникти өзү менен кошо алып жөнөп, алар көчөдөгү адамдарга жолугуп, бир маалда эле тапанчанын атылган үнү угулат.
Көрсө тоноо учурунда Данекти атып жиберишип, Клифтон болсо качып кетиптир. Ошентип жакшылыкка жаңы эле үмүтү пайда болгон Данек бул дүйнө менен кош айтышып, маалымат Юджинге чейин жетип, каарманыбыз ооруканага барып Тахимден эмне болгондугун сурай баштайт. Ал аз келгенсип Юджин келсе шахмат ойногон кыздар эшикти жаппай кетип калгандыгы үчүн селсаяктар үйгө келип буюмдардын бардыгын аңтар-теңтер кылып салышыптыр. I feel like I'm all alone. Арадан убакыт өтүп Данектин кайтыш болгонуна көпчүлүгү кайгыга батышып, бирок Клифтон эчтеке болбогондой дагы деле жайдары жүрө берет. Ал бир күнү Тахимге келип аны кайрадан алып кетейинсе, Тахим бул жолу анын сунушуна баш тартып, сен эми өз жолуң менен жүр деп Клифтонго кошулбай коет. Бул убакта каарманыбыз канча аракет кылса дагы иши оңунан чыкпай жатканда капа болуп олтурган. Бир кезде анын жанына кызы келип өзүнүн күч-кубат берген сөздөрүн айтып, мен өмүрүмдө биринчи жолу сенин кылган ишиң менен сыймыктанамын. Сенин оңолууга чындап эле ниетиң бар экен. Аракетиңди токтотпо десе, Юджин кызына жооп берип, мен канчалык аракет кылбайын, балдар мени бир аз келе сорок деп ойлоп жатышат. Колумдан келбеген эле ишти баштап алган окшоймун десе, ал жерге Тахим келет. Көрсө Тахим башынан өткөн нерселерди ойлонуп, Юджиндин сөзү туура экендигин билип, ал ачып жаткан шахмат тайпага кошулууну чечип, каарманыбыз буга чейин Данекке берген падыша шашкесин берет. Көрсө ал өлөр алдында шашкени Тахимге бериптир. You ain't got to turn your nose up on the counter. Ошентип иш кайрадан жанданып, каармандарыбыз үйдү толугу менен жаңылай башташып, мектепке бекер шахмат ойногонду үйрөнгүңөр келсе бизге келгиле деген кагаздарды иле башташат. Анан дагы шахмат уюмунун атын чоң отургуч деп аташып, Юджин буга чейин эшикти жаппай койгон кыздарга кантип бекитишти үйрөтөт. Бир кезде ал жерге балдардын чогулуп жаткандыгын мектептин директору дагы билип өзүнүн жардамын берип, бирок бардык эле нерсе каармандарыбыз каалагандай жакшы боло берген жок. Анткени Тахимдин апасы Баңгизат колдонуп баласына жакшы көңүл бурчу эмес. Анан дагы Тахим бир күнү үйгө келип апасынын жаңы жигити менен уруша кетип, күндүзү болсо башкалар шахмат ойноп олтурса, Тахимдин маанайы такыр эле көтөрүлбөй, мен апамдын жигитин өлтүрүп салгым келип жатат деген сөздөрүн айтат. Муну уккан каарманыбыз ошондо гана өзүнүн окуясын толугу менен айтып бере баштайт. Мен түрмөдө 17 жыл отуруп жакында эле чыктым. Мен дагы жаш кезимде так эле силердей болуп көзүмө эчтеке көрүнбөй, менен башка кыйын адам жок болгонсуп, өзүмдү тарбиялагандын ордуна кылмыштын түрүн жасадым. Жада калса кылмыштуу топ түзүп, алардын башчысына айланып, акыр аягы курал жарак менен банк тоноп, бирок тартип сакчыларга кармалып, шериктеримдин бардыгы качып кеткен кезде күнөөнүн бардыгын өзүмдүн мойнума алганмын. Бирок мени түрмөдө шахмат оңдоп койду. Ошондуктан бир чечимди кылаарда келечекти жакшылап ойлоңула деп окуучуларына сабак берип, бул сөздөрдү уккан мектептин директору да аябай чоң таасир алат. Клифтон болсо бул убакта мурдагы эле ишин жасап, Баңгизаттарды сатып, тапкан акчасын башчысы Перриге алып келип берип турган. Теперь он в лучшем месте. Да. Юджин менен Тахим бир күнү Данектин мүрзөсүнө келишип, ал жерде сүйлөшүп калып, каарманыбыз Тахимге сенин туаса талантың бар экен. Сен келе жаткан белдешке сөзсүз катышышың керек. Буйрулса сенден күчтүү шахматчы чыкшуудай десе, Тахим макулдугун берип үйүнө барып, мелдештин тартиби боюнча апасынан уруксат кагазга кол коюп берүүсүн суранат. Бирок апасы кол коймок турсун, баласына тарбия бергенге дагы убактысы жок болчу. Ал тескерисинче баласын урушуп, каяктагы шахматты айтасың да андан көрө иштесең боло. Шахмат сага акча бермек беле. Мен эч кандай кол коюп бербеймин деп Тахимдин көңүлүн чөктүрөт. Кандай болбосун мелдеш күнү келип каарманыбыз окуучуларын алып жөнөп, ошол маалда Тахим ажатканага кирет да уруксат кагазына өзү кол коюп салат. Jack Popeye, kids on the corner getting Jack Popeye. Мелдеш башталып, жеңилгендер оюндан чыгып, жеңгендер бири-бири менен беттеше баштап, аягында финалга Тахим менен Алан деген бала чыгат. Анда Тахим Аланды деле көз ачып жумганча жеңип салып, бирок ошол мезгилде мелдештин уюштуруучусу келип ызы чууну баштайт. Көрсө алар Тахимдин уруксат кагазында жасалма кол коюлгандыгын билишип, анан дагы каарманыбыз алып келген катышуучулардын кээ бирлеринин метрикеси жок экен. Ошондуктан алар биринчиликти Тахимге бербей Аланга берип коюшат. Анда Юджин окуучулардын кээ бирлеринин метрикеси төрөлгөндөн эле жок экендигин айтса дагы түшүнүшпөй, эртеси Юджин үналга чыгып бул жагдай тууралуу маалымат бере баштайт. Анда Тахим биз жеңген болчу, уюштуруучулар туура эмес кылып койду деп айтат деп ойлоп жатса, Юджин такыр тескери сүйлөп, туура биз жеңдик, бирок тартипке баш ийишибиз керек. Ошондуктан жеңилгенибизди мойнубузга алабыз десе, Тахим таарынып ал жерден кетип калат. Ошол күндөн кийин Тахим шахматка такыр эле келбей, бир күнү каарманыбыз аны үйүнө издеп барып, апасына жолукса, апасы Юджинге кыйкырына баштайт. Сиз менин баламдын башын айлантып каяктагы шахматты үйрөтүп жатасыз да. Башка бирөөлөрдүн балдарынын башын айлантыңыз десе, каарманыбыз ага жооп берип, мен өз балдарымды тарбиялаганга жетишпей калдым. Тахимдин болсо туаса таланты бар экен. Сизден суранам, аны жакшы жака үндөөгөнгө уруксат бериңиз. Анан сиз дагы келип оюнун көрсөңүз жакшы болмок деп кетет. Мындан соң каарманыбыз Тахимдин Клифтон менен чогуу жүргөндүгүн угуп, аны кайрадан көчөлөрдөн издеп, көчөлөрдүн биринде Клифтонду тартип сакчылар кармап кеткендигин көрөт. Анда Юджин Тахимди дагы кармап кетишти окшойт деп такыр эле үмүт үзүлүп, бирок күндөрдүн биринде Тахим каарманыбыздын жанына өзү келет. Көрсө аны кармап кетпей эле жеңишти бербей койгондугу үчүн жини келип Юджиндин жанына келбей жүрүптүр. Ошентип акыр аягы түрмөгө түшүп калган Клифтон Перриге
Перриге коңгуроо кылса, Перри жооп бермек түшүн байланышты дагы өчүрүп салат. Анда Клифтонго Юджиндин сөздөрү эсине түшүп, ал кылмышкер Перринин алдында чындап эле пешка экендигин түшүнөт. Тахим болсо бул убакта тескерисинче жашоосун оңдоп, машыгуусун улантып, жакында Вашингтондо боло турган мелдешке даярдана баштайт. Каарманыбыз болсо кызы менен мамилесин оңдоп, бул убакта түрмөдөн чыгып калган баласына дагы жолугуп, андан кечирим сурап, аны менен дагы мамилесин түздөөнүн аракетинде жүргөн. Это шахматист. Он научил меня всему, пока я сидел. Мелдешке аз калган кезде каарманыбыз Тахимди түрмөгө алып келип, биз тасманын башында көргөн досуна жолуктуруп, шахматчы досу дагы Тахимге билген сөздөрүн айта баштайт. Ал биринчи эле Тахимге Томас Гейнс деген мыкты шахматчы бар. Сен ошону менен сөзсүз беттешишиң керек. Мен сага анын алсыз жактарын айтып берейин десе, Тахим аны токтотуп, мен сиздердин кеңешиңиздерге ыраазымын. Бирок айтпай эле коюңуз, аны өз акылы менен жеңишим керек десе, шахматчы аны карап, мына чыныгы эркектин сөзү деп айтат. Ошентип Вашингтондо өлкөнүн биринчилиги үчүн шахмат мелдеши башталып, атааңдаштар аныкталып, биринчи тегерек бүтү утулгандар оюндан чыга баштайт. Көрүүчүлөрдүн катарында турган каармандарыбыз болсо өлкөнүн чемпиону Томас Гейнсти карап, анын оюнуна суктанып, буйруса Тахим аны жеңет деген үмүттө олтурушкан. Бир кезде финалдык беттеш келип, чындап эле Тахим ошол Томас Гейнс менен беттешке чыгат. Каарманыбыздын атааңдашы болгон Томас Гейнс 15 жашынан бери биринчиликти эч кимге берген эмес эле. Оюн башталып, атааңдаштар бири-бирин олуттуу карашып, шашкелерин жылдырышып, бирок өкүнүчтүүсү Тахим Томастан жеңилип калат. Ошол маалда эле көрүүчүлөрдүн арасынан бирөөнүн кол чаба баштагандыгын көрөбүз. Көрсө Тахимдин апасы дагы ал жерге келип, байкатпай эле баласын колдоп жаткан экен. Это мой сынок! Көрүүчүлөр Тахим жеңилсе дагы анын ийгилигине кубанышып, бардыгы туруп алып кол чабышып, Томас болсо анын колун кармап, мен сени менен ойногондо эч кимден коркподум эле деп айтат. Ошентип каарманыбыз экинчи орунду алып, Юджин экөө сүрөткө дагы түшүшүп, биз мындан соң каарманыбыз окуучуларын машыктырып олтурган жерине кызы дагы баласы дагы келип, биринчи жолу Юджинге ата деп кайрылышат. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Юджиндин жасап жаткан иши шаарга кеңири тарап, шаардын мэринин чыгарган буйругу боюнча 15-июньдү шахматчылардын күнү деп атап калышат. Анан дагы Юджин үйлөнүп башка шаарга көчүп барып, ал жактан дагы шахмат тайпасын уюштурат. Буга чейин келечеги караңгы болуп турган Тахимге болсо чоң окуу жайлардан сунуш түшүп, ал дагы студент болгонго мүмкүнчүлүк түзүлө баштайт. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, алдыга таштай турган ар бир кадамыбызды терең ойлонуу менен таштайлы.